Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевке катуу эскертүү берилди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Талагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ош базарындагы сатуучулар менен жолугушууда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев эмоцияга алдырган сүйлөшүү жүргүзгөнү үчүн президент Садыр Жапаров тарабынан катуу эскертүү алды. Мамлекет башчысы калк менен баарлашууда адептүүлүк, сабырдуулук жана маданият сакталууга тийиш экенин белгилеп, бардык мамлекеттик кызматкерлерге эл менен туура диалог жүргүзүүнү тапшырды деп жазды Алагөзов. Быйыл 13 миңден ашык жаран социалдык контракт программасы аркылуу 150 миң сомдон каражат алат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жалын Токтосунов Биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында аталган министрлик тарабынан быйылкы жылга карата 13.333 үй бүлө менен социалдык контракт түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкары социалдык контракт программасынын катышуучуларына Элдик банк жана Айыл банк тарабынан 200 миң сом өлчөмүндө пайызсыз насыя берүүгө да мүмкүнчүлүк жаралды. Программанын катышуучуларынын ичинен айыл чарба тармагында ишкерлик жүргүзүп жаткан үй бүлөлөр болсо, акысыз окутуулар уюштурулат. Эгер айыл чарба тармагында билимиңиздерди тереңдетем десеңиздер, биздин башкармалыкка кайрылып, акысыз окутуулардан өтсөңүздөр болот, деди Токтосунов. Эскерте кетсек, өлкөдө 2022 жылдан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук абалдан чыгаруу, аларды өз алдынча иш менен камсыздоо үчүн шарттарды түзүү максатында социалдык контракт программасы ишке ашууда. Расмий маалымат боюнча акыркы 3 жылдын ичинде жалпы 3 миллиард сомдон ашык каражатка 35.226 үй бүлө менен социалдык контракт түзүлгөн. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын өскөндүгүнө байланыштуу 2025 жылдын март айында социалдык жардамдын өлчөмү 100 миң сомдон 150 миң сомго көбөйтүлгөн. Ноокенде 351 миң сом алимент карызы бар жаран 1 айга камакка алынды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чара сот аткаруучулары кызмат тарабынан көрүлдү. Карызкор мыйзам талаптарына жана түшүндүрмөлөргө карабастан милдетин аткаруудан баш тарткан. Ноокен райондук сотунун 2026 жылдын 30 январындагы токтому менен ал 1 айга камакка алынды. Сот аткаруучулар кызматы алимент төлөөдөн баш тартуу кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертет. Кыргызстанда эң эрте жаз келген Араван районунда картошка эгиле баштады. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда азыр эгиле баштаган картошкалар май айында бышып сатууга даяр болот. 90 сотук жерге картошка айдаган фермер май айында 20 тоннадан ашык түшүм алууну пландоодо. Эгерде картошканын Ривера сорту эгилсе, ал эрте бышат. Натыйжада бир сезондо 2-3 жолу түшүм алса болот. Аймактык фермерлер талааларын күзүндө даярдап, жерин байытып, дары-дармек, жер семирткичтер жана витаминдер менен камсыз кылып жатышат. Бул ишке айыл чарба министрлиги да активдүү колдоо көрсөтүп, фермерлерге техника жана талаага керектелүүчү дары-дармектерди берүүдө. Картошкалар Кыргызстандагы ири ички рынокко гана эмес, коңшу мамлекеттерге да экспорттоло баштагандыктан жакшы экономикалык киреше алып келүүдө. Ошондой эле аймактык фермерлер жергиликтүү тургундарды жумушка тартуу менен күнүнө 1500 сомдон төлөп, экономикалык жактан да салымын кошууда деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда орозо 19 февралда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Муфтияттын маалыматы боюнча бул чечим Өзбекстандын Самарканд шаарында түрк мамлекеттер уюмга мүчө өлкөлөрдүн муфтияттарынын алдындагы фатва кеңеши тарабынан кабыл алынды. Ага ылайык 18 февраль күнү кечинде өлкө аймагындагы жалпы мечиттерде тарава намазы окулат. Эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык Ак Буура дарыясынын Кара Суу көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейинки аралыкта тазалоо жана жээктерин иретке келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Аталган иштердин алкагында дарыя жээгиндеги таштандылар тазаланып, иретсиз өскөн өсүмдүктөр жыйналууда. Ошондой эле жээктерди бекемдөө жана санитардык абалын жакшыртуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Ак Бууранын боюн бир эл ыраазы боло турган тазалап коелу, кичине эл ыраазы болсун.
Ош шаарында Ак Бура дарыясынын Кара Суу көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейинки аралыкта тазалоо жана жээктерди тазалоо, иретке келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Аталган иштердин алкагында дарыя жээгиндеги таштандылар тазаланып, иретсиз өскөн өсүмдүктөр, бактарактар жыйналууда. Ошондой эле жээктерди бекемдөө жана санитардык абалын жакшыртуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Дарыянын жээгиндеги Наваи салуу багы да тазаланып, иретке келтирилүүдө. Тазалоо иштери Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык жүргүзүлүүдө. Sen жазып ал, сенин ушул ооба, сенин тиги эмеден Навайдан баштап, наркы Тоок базардан баштап. Тоок базардан баштап жанагы көпүрө бар го? Нурматов, ошого чейин эки бетин тазалагыла. Түшүнүң, бардыгы мындай бардак, силакат. Бардыгы ушундай мына. Бүт мына бардак мына. Ушу эки бетин таза кылып, как раз эметип тазалагыла, кара. Тазалоо иштери Ак Бура дарыясынын Кара Суу көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейинки аралыкта жүргүзүлүүдө. Бул жумуштарга Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комитетинин кызматкерлери тартылып, атайын техникалар иш алып барууда. Анда чириген дарактар алынып, алардын ордуна жаңы көчөттөрдү отургузуу пландалууда. Азыр учурда Ак Бура дарыясынын ичи, кошумча Навай паркынын ичи дагы санитардык тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал жерде ошо көп жылдык куураган дарактар, жашоочулар үчүн, эс алуучулар үчүн кооптулук жараткан дарактарды алып салуу иши жүрүп жатат. Бул иш эски базар деп коебуз, эми Вешовой базардан баштап Ак Буранын ичи мына Нурмат көчөгө чейинки аралыктагы Ак Буранын ичиндеги тикендер, ушу камыштардын баардыгын тазалоо иши жүрүп жатат. Ал үчүн биздин Зеленхоз ишканасы тарабынан бир 100га жакын кызматкер бөлүнгөн. Ошол өзүбүз деле участкадагы кызматкерлерди ашар жолу менен эле ар бир участкадан бир 5тен 10 адамды чакырып келип ошол жерде эле эртеден кечке жумуш жүрүп жатат. Бул иштер Ак Бура дарыясынын экологиялык абалын жакшыртууга, суу ресурстарын сактоого жана тургундар үчүн коопсуз ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Подпорный стена куюп, мону кете бир эмеден жолдун үстүнөн кете бир 50 сантиметр көтөрүп, тияктан баштапчы решетка кылып койсо вообще шикарный болот. Тазалоо жана иретке келтирүү иштери белгиленген убакытка чейин улантылат. Ош шаарын аралап өткөн 5 канал жана 1 дарыя бар. Азыркы учурда алардын жээгин мыйзамсыз курулуштардан тазалоо жана иретке келтирүү иштери жүрүп жатат. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары. Human Appeal Австралия эл аралык кайрымдуулук уюму Кыргызстандагы кайрымдуулук кербенин 2-күнүн саламаттык сактоо тармагына арнады. Бул ирет уюм Бишкек Нарын Торгарт стратегиялык жолунун боюндагы маанилүү медициналык пунктту капиталдык оңдоодон өткөрүп, кеңейтип берди. Ошондой эле жолоочулардын ыңгайлуулугу үчүн чакан мечит да куруп, пайдаланууга берилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Биз азыр Бишкек Нарын Торгарт жолунун 132-чакырымында турабыз. Боң Капчык айында жайгашкан ФАПтын ачылышы өтүүдө. Ушул ФАПтын маанилүүлүгү жөнүндө айтып өтсөңүз, бул канчалык керек? Азыркы учурдун талабына керектүү болгон медициналык жай. Бул жерде биз өтүп бараткан кишилерге дагы, андан тышкары жолдун жээгинде ошо жол бою кетип бараткан жолдогу кырсыктардын баарына биз ушу тез жардам көргөзөбүз. Бул жол облустарды бириктирген маанилүү каттам. Дал ушул жерде жолоочулардын өмүрүн сактаган медициналык пункт күнү түнү иш алып барат. Сапарда жүргөн айдоочулар, жүргүнчүлөр жана жол кырсыгына кабылган жарандар бул жерден ыкчам медициналык жардам алышат. Ал үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул медициналык мекеме мындан 12 жыл мурун Human Appeal Австралия фонду тарабынан курулган. Учурда капиталдык оңдоодон өтүп, шарттары кыйла жакшыртылып, кеңейтилип, кошумча имараты курулган соң расмий ачылышы өтүүдө. Бөлүмдүн ичиң менен тааныштырабыз силерди. Бул жерде мынакей бизге кайрылган жарандарды кабыл алабыз. Ушул жерден давлениясы текшерилет. Жолдон келатып, кичине башым ооруп, давлениям көтөрүлүп кетти окшойт. Ошон үчүн бияка келип токтоп, давлениямды текшерип атам. Жакшы кабыл алышты, аябай. Дары-дармектин баары жетиштүү. Тез жардам көргөзө турган дарылардын баары толук. 25-жылда катталган жол кырсыктары 77 жол кырсыгы катталган. Бирок анын ичинде катталганын ичинде бир эле жол кырсыкта 10дон ашык киши болуп калышы мүмкүн. Кээде бирөө болот, кээде 5 болот, кээде 10, кээде 20га чейин болот. Ошол бардык жарандарга жардам көргөзөбүз дагы. Ошол ахвалына жараша больницага алып барабызбы же ордуна калтырабызбы, ошол чечимдер кабыл алынат.
Адистердин айтымында өзгөчө кышкы мезгилде жана жайкы туристтик маалда бул тилкеде жол кырсыктары көп катталат. Ошондуктан борбордун жаңыланышы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо маанилүү роль ойнойт. Кимге тез жардам керек болсо, ошолордун баарына барабыз. Диспетчерден бизге узуп келет, чакыруу анда эме болду деп ошондо биз чыгып кетебиз. Күнгү, түнгү, жамгыр, боронго карабайбыз. Кемин балыкчы жана кубакы ашуусун камтыган бул тилкеде ыкчам аракет көрүү үчүн тез жардам унаасы толук даярдыкта турат. Медицина кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө болуп, боом капчыгайын камтыган аймакта ыкчам тейлөө жүргүзүшөт. Өзүңөр көргөндөй бул жаңы машина жана кийинки жабдуулар менен камсызданган. Анан бардыгы бар, баары жетиштүү. Бардык жардамдарды колубуздан келишинче жардам кылабыз. Адам өмүрү баарына кымбат, тилегибиз деле ошол аман эсен үйлөрүнө жетсе экен дейбиз. Бул унааны жана бул фапты демөөрчүлөрдүн жардамы менен ушинтип жаңырып, баары жакшы болуп атат. Рахмат баарына. Биздин жетекчиликтерге да рахмат. Андан тышкары жолоочулардын ыңгайлуулугу үчүн керектүү шарттары каралган Чакан мечиттин курулушу аяктап, бүгүн расмий ачылды. Кыргыз элинин билим берүү, социалдык жана ошондой эле саламаттык сактоо тармагына салым кошуп жатканыма абдан кубанычтамын. Мындан ары дагы кызматташтыгыбыз улана берүүсүнө кызыктармын. Ыйманыңар бекем, ден соолугуңар мыкты болушуна тилектешмин. Өлкөңөрдө жакшылыктар боло берсин. Бүгүн мына Кемин районунда дагы бир өзгөчө күн болуп атат. Себеби мына биздин жибек жолунда жайгашкан ушул тез жардам комплексине кошумча имараттарды ошондой эле жанына мечит салып берген биздин мына инвесторлор келишти. Бул Алжамал Башар мырза, аны менен бирге ушул мечиттин ачылышын кылдык. Кошумча мына эменин скоройдун тез жардамдын кошумча имаратын ачып бердик. Мен ойлойм, бул жерде көп кырсык болбосун элдерге. Анан келип намаз окугандарга шарт бар, жылуу. Ошондуктан ушул демөөрчүлөргө чоң рахмат айтат элем. Дайыма бул жерде жөн профилактикага келип турсун элдерибиз, анан элдерибиз келип намаз окуп турсун. Но негизинен жакшы ниеттен эле ачып атабыз. Но кырсык болбосун, бөөдө кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Жолоочунун жолдогу коопсуздугу жана ыңгайлуулугу биринчи орунда. Ал эми бул жердеги медициналык борбор жана мечиттин эшиги жүргүнчүлөр үчүн ар дайым ачык. Зарема Жейналиева, Данияр Жаркынбаев, Азия ТВ, Чүй облусу. Ош шаарынын Төлөйкөн айылдык аймактык башкармалыгына караштуу номер 37 Айтиев атындагы орто мектебине 225 орундуу кошумча окуу корпусунун курулушуна расмий түрдө мезгил кутусу салынды. Салтанаттуу иш-чарага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев, Ош шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Ош шаарынын Төлөйкөн айылдык аймактык башкармалыгына караштуу номер 37 Кооператив атындагы орто мектебине 225 орундук кошумча окуу корпусунун курулушуна расмий түрдө мезгил кутусу салынды. Салтанаттуу иш-чарага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев, Ош шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Адыркы заман бап мектептерде болот. Айтканыңыз келсин. Чоң салайлы. Тура келиңиз. Биз жаштар чыксын ушу жерден, Амаке. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаарынын мэри жаңы корпус билим берүү сапатын жакшыртууга, окуучулар үчүн коопсуз жана заманбап шарттарды түзүүгө багытталгандыгын белгилеп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу бүтүрүү керектигин айтып өттү. Курулушу башталды мынакей, цементовоздар турат мынакей. Буйруса жумушту баштайбыз. Буйруса ушу жылдын сентябрь айына куруп бүтүрүп толук
ишке беребиз. Кошумча корпус пайдаланууга берилгенден кийин мектептеги орун тартыштык азайып, окуучулар үчүн кеңири жана ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Иш-чарага катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев Төлөйкөн айылындагы билим берүүнүн шарттарын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын бири экендигине токтолуп, бул курулуш аймактагы жаш муун үчүн заманбап билим берүү шарттарын түзүүгө багытталган ири долбоор болот деди. Ош шаарында чындыгында азыр негизинен мектептер, бала бакчалар, таза суу, канализация деген көйгөйлөр чындыгында аябай көп. Эми ошолорду бир эле моментте баарын чечүү кыйын, бирок ошолордун бири мына бүгүнкү кооператив мектебинин капсуласын салабыз деп келип отурабыз. Ушуга окшогон мектептердин акырындан куруп, биздин жаш муунга жакшы шарттарды түзүп беребиз деген ойдомун. Төлөйкөн айылындагы номер 37 кооператив атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин кошумча корпусунун курулушун баштоо зарылдыгы бар экендигин мектеп жамааты да айтып келген. 466 окуучу окуйт. Бизге азыр 3 сменде окуп жатабыз. Ошон үчүн бизге кошумча корпус керек болчу. Азыркы учурда мына мектебибиз башталып, дагы көп нерсе көйгөйлөр бар. Бизде таза суу, техникалык каражаттар жетишпейт, компьютерлер жетишпейт бизде. Ошон үчүн бизге кошумча корпус керек болчу. Мектептин кошумча корпусунун курулушун жергиликтүүлөр да күтүп келишкен. Жакшы иш болуп атат. Кудай шүгүр, элибиз ушул жерде окуган балдарыбыздан жакшы балдар билим алып, келечегибизди ушулар да түзө турган, кура тургандар. Ушуларга да баардыгынан тенчсиздик, узун өмүр. Курулуш иштери белгиленген графикке ылайык жүргүзүлүп, келерки жылдын сентябрь айында толук аяктап пайдаланууга берүү пландалууда. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары. 4 февраль СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин туулган күнүнө карата Бишкектеги анын атын алып жүргөн би окуу жайынын жамааты концерттик иш-чара уюштурду. Чолпонбек Базарбаев кыргыздын атын чыгарган белгилүү балет бийчиси. Ал тирүү болгондо 77 жашка чыкмак. 4 февралда СССРдин эл артисти белгилүү балет бийчиси Чолпонбек Базарбаев тирүү болгондо 77 жашка чыкмак. Чолпонбек Базарбаев 20 жылдан ашуун Улуттук балет театрынын башкы бийчиси. 3 жыл маданият министри болуп иштеп, бир нече жыл Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын директору жана көркөм жетекчиси болгон. Дал ушул Кыргыздан чыккан мыкты балет бийчисинин туулган күнүнүн урматына анын атын алып жүргөн хореографиялык училищенин окуучулары жана мугалимдер жамааты концерттик иш-чара уюштурушту. Аталган иш-чарага училищенин окуучулары, мугалимдери, ошондой эле Чолпонбек Базарбаевдин чыгармачылыгын сыйлаган инсандар катышты. Эмне дейм, ушу хореографический училище ушуга мына бүгүн чоң концерт коюп атат. Өзлөрдүн окуучуларын, өзлөрдүн таланттуу балдарын көрсөтүп, бийлерин көрсөтүп атышат. Мен ойлойм, ушу Кыргызстандын театрын, ушу театрыбыздын балетибиз келечеги жакшы. Ушул концертти көрүп ойлойсуң, ушул астыбызда жакшы балдардын артисттери чыгат. Ушул Чолпонбек Базарбаевга окшогон балдар, таланттуу балдар да болот деп ошого биз ишенебиз. Мугалимдер азыр мына көбүнчөлөрү айылдарга барып, айылдардан таланттуу балдарды таап келип атышат, карап атышат. Ошол үчүн мына ошол жерде хореография училище жашап, интернатта жашап, ошол жерден окуп атышат. Чолпонбек Базарбаев азыр анын атын алып жүргөн хореографиялык училищеде эмгек жолун баштаган, чыгармачыл жолунда 30дан ашык классикалык спектакльдерде бийлеген. Сегодня мы посвящаем концерт. Бүгүн СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин урматына арнап концерт уюштуруп жатабыз. Анын жолун улаган жаш улан кыздар концерттик программада бийлешет. Биздин училище анын атын алып жүргөндүгү үчүн сыймыктанабыз. Акыркы учурда анын жолун улайм деген балетке кызыккан жаштар көп. Чолпонбек Базарбаев театрдагы бардык репертуардагы спектакльдерде бийлеген. Дүйнөлүк деңгээлдеги бийчи катары мыкты экендигин көп уккам. Ал чет өлкөлөрдөгү гастролдорунда кыргыз элинин маданиятын, жашоо турмушун, мүнөзүн таңазалап бийлеген. Дүйнөлүк алдыңкы бийчилер ал тууралуу абдан жогорку баа беришкен. Высокий уровень. В то время вот еще наш театр был одним из передовых. Чолпонбек Базарбаев кыргыз балеттин эл аралык жана бүткүл союздук фестивалдарда таңазалаган. Анын таланты Советтер Союзунда, Европа өлкөлөрүндө, Африкада жана араб мамлекеттеринде урматталган. Аны театрга бүткүл жашоосуна арнаган инсан деп көп эскерет. Бүгүн болсо бул Чолпонбек Базарбаевдин аты коюлган
хореографиялық училищенин коллективи өздөрү инициатива көтөрүп ушул жерде өткөрөлү деген сунуш киргизген. Бүгүн концерт болот, ушул жерде окуп аткан уул кыздарыбыздын концерти болот. Көп жылдардан бери искусство тармагына анча көп көңүл бурулбай келгендиктен бир топ запкыларын көрүп калышты да, творческий адамдарчы. Бирок мына 2-3 жылдан бери бул жагына көңүл бурулуп, Кудайга шүгүр, театрларда ремонт болуп атат. Чолпонбек Базарбаев 1949 жылы 4 февралда Нарын облусунун Кочкор районунун Чолпон айылында туулган. 10 жашында хореографиялык училищеге тапшырып, 17 жашында эмгек жолун баштаган. Ал 33 жашында замандаштарынын ичинен биринчилерден болуп, СССРдин эл артисти наамын алган. Асель Сөркул кызы Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек. Кара Суу шаарында арабыздагы каармандар аталышындагы жандуу жолугушуу өттү. Анда катышуучуларга атайын чакырылган коноктор өздөрүнүн басып өткөн жолун, тажрыйбасын, жашоодон алган сабактарын айтып беришти. Ага 200дөн ашуун катышуучу келип, коноктор ийгилик сырлары менен бөлүштү. Иш чараны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана демөөрчүлөр колдоого алышты. Кара Суу шаарында арабыздагы каармандар аталышындагы жандуу жолугушуу өттү. Уюштуруучулар иш чараны чакырылган коноктор өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшүп, бул саамалык аркылуу катышуучулар жан дүйнө азыгын алып, аз да болсо келечекке туура багыт берүүнү көздөгөндүгүн айтышат. Сыйлап урматтаган Камижан Майнаев агайыбыз. Жолугушууда коноктор өздөрүнүн жашоодогу тажрыйбалары, жетишкендиктери менен бөлүшүп, катышуучуларга патриоттуулук, жоопкерчилик, сабырдуулук, билимге, кесипке умтулуу тууралуу терең мазмундуу ойлорду жеткиришти. Өзгөчө ден соолукту сактоо, жаман адаттардан алыс болуу, максат коюп жашоо тууралуу мотивациялык кеңештерин беришип, суроо жооптор менен иш-чара коштолду. Иш-чараны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдоого алышты. Бир аз жашоонун үмүтсүнүп калган, же болбосо моралдык жактан кризиске учураган жарандарыбыз ойгонот, өзү үчүн күрөш баштайт. Ден соолугунун дагы же бир кайсы бир абалынан кемчилиги бар адам, ал ошол кемчилигим бар деп жата бербеш керек. Аракет кылып, ийгиликтерге жетсе болот экендиги бүгүн аныкталды. Жандуу жолугушууда Кара Суу районунда жана Ош шаарында активдүү иш алып барып келген майыптыгы бар адамдарды колдоо максатында түзүлгөн Сезим кайрымдуулук фондунун жетекчиси Камилжан Майнаев жана анын активдүү мүчөсү Аида Вайдуллаева, Демилгелүү ишкер айымдар коомдук фондунун психологу Гулипа Борбиева конок катары чакырылып, жандуу жолугушуу болуп, катышуучулар өздөрү кызыктырган суроолорун беришти. Кыйынмын деп эч качан эсептебейм. Мен ар дайым сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин ушундай неме берип, багыт берип, ар дайым колдогон үчүн мен ушундай ийгиликтерге жетип турам. Коомдо азыркы күндө атайын интернет аркылуу эле онлайн психологторго жолугуп онлайн окуулар болуп атат. А бирок ага караганда жандуу жолугушуу, жандуу сүйлөшүү, жандуу сырдашуу эң керек экен деп ойлоп калдым мен. Ушул форматта болгондугума мен Азиз катары өтө жогору баалаймын. Себеби ошол түздөн түз ошол теманын айланасындагы адистер чакырылган. Анан ошол адистер менен залдын катышуучулардын ортосунда байланыштар түзүлдү. Ушул жетишкендиги болду жана ийгилиги болду. Бул жолугушуу катышуучуларга жашоо баалуулуктарын кайра карап, ишенимдүү келечекке кадам таштоого дем берди. Ушундай уюштургандарга чоң рахмат. Дайыма ушундай иш-чараларды уюштуруп турса жакшы болот эле. Китептерди белек кылып атасыңар. Китеп бул бардык адамдардын жан дүйнөсүн байытат. Биз китеп канча маани бербей калдык эле. Китеп бергениңерге аябай мындай жакшы маанайда отурам да. Иш-чара эң сонун. Мен биринчи жолу келип атам, мугалим болуп иштейм. Ушундай Алла ыраазы болсун ушу Айда кызга, Камилжан агайга дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Орозо келип атат мына ушу күндө. Ушунчалык жан дүйнөсү неме болуп атат. Бул азыр жашоодо эң керектүү адамдын руханий байлыгын байыта турган иш-чара экен. Мен аябай келгениме ыраазы болуп угуп отурам. Бул азыр коомдун чоң бир жардам бере турган программа экен. Элдердин оюн жакшы жакка өзгөртөт экен. Ушул мына коомчулукка болгон социалдык коомго болгон психологиялык жакшы ойлорду өзгөртөт экен.
өзүнөн башынан өткөргөн элге бир сабак иретинде айтып берип, баягы мүмкүнчүлүгү чектелди деп эле отуруп калбастан бир элдерге дагы бир пайдалуу иштерди уюштуруп, кайрымдуулук иштерди уюштургандыгы боюнча дагы элге кенен айтып кетти. Бул жерде көпчүлүк ал дейт го, мен мүмкүнчүлүгүм чектелген деп, бирок андай эмес. Тескерисинче мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы элдерге бир мотивация берип, жакшы бир сабактарды өтүп, ошол инсандарыбыз ушуной эле кайрымдуулук иш-чараларды көп уюштуруп жүргөн ага эжелер бүгүнкү кечеде келди. Иш-чараны Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы, Кара Суу шаарынын мэриясы менен биргеликте өткөрүштү. Ал эми конокторго жана катышуучуларга билектерин Ата мекендик өндүрүш Барбол компаниясы, жан дүйнө азыгын байыткан Таалим басма үйү, улуттук кол өнөрчүлүктү даңазалаган Жанатай фэшн бренди жана улуттук Кызыл Ай коомунун Ош областындагы бөлүмү болду. Иш-чарага активдүү катышкандарга, конкурстун жеңүүчүлөрүнө демөөрчүлөрдүн белектери ыйгарылды. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W KG сайтынан, Facebook, Instagram, ошондой эле YouTube баракчабыздан таанышып, ой-пикир калтырып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.